Фин полиция жоюлду. Сыймык Жапыкеев жумуссуз калабы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы экономика министрлигинин курамына кошулат. Мындай токтомго премьер-министр Улукбек Марипов ушул жылдын 12 февралында кол койгону белгилүү болду. Буга чейин Фин полициясы Ички иштер министрлигинин карамагына кире турганы маалымдалган. Буга байланыштуу аталган мекеменин жетекчиси Сыймык Жапыкеев нааразычылыгын билдирген. Эми Фин полиция экономика министрлигине кошула турган болсо, Жапыкеев жумуссуз калабы деп жазат Медиа Центр. УКМК пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы кармалды. Мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында УКМК Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун төрагасы УЭА тарабынан алтын казуучу ишканалардын айрым жетекчилеринен пара талап кылуу жана акча каражатын алуу системалуу фактылар аныкталды. Аталган УЭА алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деген коркутуу менен эмгек акысынын бир бөлүгүн ага өткөрүп берүүнү талап кылган. 2021 жылдын 12 февралында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурунда УЭА кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Алтындын жетекчиси тарабынан опузалап пара алуу сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 12 февралында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесинин негизинде УЭ Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ыдырыс Исаков качанга чейин баарын Ташиев өзү бүтүрөт. Раим Матраимовго карата соттун чыгарган өкүмүнө нааразы болгондордун саны артууда. Алардын бири иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков өзүнүн Facebook баракчасына пикирин билдирген. Текст өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу прокуратура, силер Матраимовго 260 000 сом айып салууну соттон сурап, анын кадырына доо кетирдиңер. Эртең Раим Матраимов прокуратура менин кадыр баркыма доо кетирди. Булар мага какой-то мелкий коррупционер сыяктуу мамиле кылышты. Менин кадыр баркыма доо кетирген үчүн прокуратурадан, балким бүт Кыргызстандан 2 миллиард сом кенетме өндүрүп берүүнү талап кылам деп чыкса кантесиңер? Ушул жагын эске албай калдыңар окшойт. Эми тез арада Ташиевчесинен кылып 260 000 сом бир эле эпизод үчүн суралган жаза эле. Бул жакта дагы көп эпизоддор бар деп чыкпасаңар болбой калды. Ташиевдин жоктугу билинип атат. Азыр ал Кыргызстанда болгондо бая эле ошентип коймок. Бая күнү Матраимов УКМКда 3-4 сааттык сурактан чыгып 2 миллиард сом төлөп бермек болгондон кийин ошентип бул баар эмес деп кутулду эле го Ташиев. Эл менен иштегенди үйрөнсөңөр боло. Качанга чейин баарын Ташиев өзү бүтүрөт. Жони Талайбеков былтыркы жылы күз айларында Адахан Кимсанбаевич Мадумаров Москвага келип, Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоочулары менен жолугушкан эле. Андан кийин Россиянын ар бир телеканалдарын журналисттери менен болгон жолугушууга катышкан. Жолугушууда орустун журналисттери Мадумаровго дүйнөлүк саясаттагы оор суроолорду биринин артынан бирин тынбай берип жатышты. Бордош Казакстан телеканалдарынын журналисттери дагы бир канча жолу кычык суроо берип, кыйшак жооп күтүштү. Бирок Адахан Кимсанбаевич өзүнүн билимдүү, тажрыйбалуу көрөгөчтүгү менен акырындан ордуларына коюп жатты. Акыры келип кезек НТВ телеканалынын журналисттерине келди. НТВ телеканалы трайбалист, нацист канал экенин мусулман өлкөлөрүнө аттын кашкасындай эле белгилүү. НТВнын журналисттери чуу дегенде эле ислам, терроризм жана башка ушул сыяктуу суроолорун берип башташты. Мадумаров ислам деген эмне деп сөзүн баштап, ислам дини кандай дин экенин, өзү ислам динин тутунуп динде ушунчалык этияттык менен орустун арам оюнан апапак кылып, мээлерине жеткире түшүнүп берип жатты. Бордош казак элинин журналисттерин да өздөрүнүн Казакстандын тарыхынын бир четин эле айтканда ым-дымы чыкпай, тиз чөгөлөп отуруп беришти. Ооба, кагып силкип, жиркип жооп берди да дешиңер мүмкүн. Жок, жылмайып туруп, сабырдуулук менен ийнеге жип өткөзгөндөй кылып бир-бирден факты менен коюп берип жатты. НТВ телеканалы ислам динин дүйнө жүзүнө ашкере жамандап, ачык эле жала жапкандарын ачык эле беттерин айтып, ислам дини кандай дин экенин икир-чикирине чейин айтып берди. Мына динин, улутун, элин коргогон элдин уулу. Ал эми бүгүнчү дүйнө элине динибизди, элибизди шерменде кылып, жар салып жүрүшөт айрымдар. Динди жамандап, эч бир пенде жакшылыкка жетпеген. Жони Талайбеков. Камчыбек Ташиевге Германияда операция жасалды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке 12 февралда жүрөгүнө операция жасалды. Маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине ага жакын саналаштары тастыкташты. Буга чейин социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевке ийгиликтүү операция жасалды деген билдирүүлөр тараган. УКМК төрагасына жакын адамдарынын айтымында операция Ташиевке 12 февралда Германияда жасалып ийгиликтүү болгон. Эске салсак, буга чейин Камчыбек Ташиев Facebook баракчасы аркылуу чет өлкөгө кетип жатканын билдирген, бирок кайсы өлкөгө кетерин, эмнесине операция жасатарын жазган эмес. Түрмөгө отуруп чыккандардын бийликке келишине тыюу салышы керек. Кенжебек Бокоев кыска мөөнөткө болсо дагы жаза өтөгөн чиновниктердин шайлоого катышуусуна мыйзамдуу түрдө тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу ал саясий коктейль берүүсүнө берген маеги учурунда билдирген. 5-чакырылышта мен ушундай мыйзам долбоорун демилгелегенмин, бирок ал 2-окууда колдоого алынган жок. 6-чакырылышта дагы ушул мыйзам долбоорун көтөргөм, бирок коомдук талкуулардын жүрүшүндө биздин жарандардын нааразычылыгы көп болду. Бул учурда Текебаев соттолуп жатканда, Садыр Жапаров менен Канат Исаев темир тор артында отурушкан. Жарандар менден бул адамдар эртең шайлоого катыша албай калышы үчүн бийликтин буйругу эмеспи деп сурашты. Мен оюмча мындай мыйзам долбоору келечекте дагы киргизилиши керек. Мисалы, бир адам 5 жылдан ашуун убакыттан бери түрмөдө отурат. Ал дагы деле кылмыштуулук түшүнүктөрүнө ылайык жашап, алар айткандай кара дүйнө менен байланышта. Кийинчерээк эркиндикте жүргөндө жана жогорку кеңештин президенти же депутаты болгондо ал ошол адамдардын курмандыгы болушу мүмкүн. Албетте күнөөсүз саясатчылар камалганда дагы учур болот, бирок түрмөгө отуруп чыккан болсо бийликке келбеши керек, дейт депутат. Бизге ким жагат өзү? Акыркы күндөрдө болуп жаткан окуяларга байланыштуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып жатат. Биз эл өзүбүз коррупция менен күрөшүп, коррупционерлерди тазалаш керек деген талапты коебуз дагы, кайра бирөөнү камасак кыйкырып чыгып атабыз. Муну кандай түшүнсө болот? Эгер биз коррупция менен болгон күрөштө өзүбүз шайлап алган президент Садыр Жапаровду колдобосок, анда эмнеге ага талапты коюп, өлкөнү коррупционерлерден тазала деп кыйкырганга кандай акыбыз бар? Кичине ойлонбойлубу? Эл менен эсептешейин, элди угайын деп аракет кылган сайын улам бири акыл айтып, улам бири кызматка аны койбой койдуң, муну койбой койдуң деп чыга баштады. Мындай тартипсиздик менен мамлекет кантип алдыга жылышы мүмкүн? Макул муфтийди же Жумалиевди же болбосо башка дагы бирөөнү мыйзамсыз кармап, мыйзамсыз кызматтан кетирди дейле. Аны тиешелүү органдар тергеп иштеп жатат да, мыйзамсыз болсо тиешелүү чечимдер чыгат. Эгер мыйзамдуулукту талап кылсак, анда өзүбүз мыйзам сактап, тиешелүү органдардын жыйынтыгын күтпөйлүбү? Мындай кетиш менен биз канча президентти кууп, канча президентти шайласак дагы алдыга жылбайбыз. Ар кимдин өз чындыгы бар. Бирок ар ким эле өзүнүкүн таңгуулаган коомдо мыйзамдуулук жок эмеспи? Келгиле андан көрө коррупционерлердин кимдер экенин өзүбүз арабыздан сууруп чыгалы. Анын тууган жакын тааныш экендигине карабай, ошого биздин дитибиз барабы? Жок, барбайт. Анткени биз чырмалышып, бирибизге бирибиз байланып калганбыз. Бардыгыбыз таза көрүнүүнү каалайбыз, бирок чындыгында бала бакчадан баштап ак үйгө чейин жүргөнүктүн желесиндей чырмалышып калганбыз. Мындан кутулбасак, мамлекет болуудан, эл болуудан калабыз. Акырындан тазаланалы, ичтеги былыктарды тышка чыгарып, душманга күлкү, доско таба болбой, балдарыбыздын келечеги үчүн тазаланалы. Президент ишине гана эми киришип жатат. Туура, бардыгына жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Ар бир окуяга ыкчам көңүл бурулуп жатат. Ар бир окуя боюнча ортого салуу аракеттери болуп жатат. Эл жактырбаган кадрлар дайындалып калган учурларда кайрадан коомчулуктун пикири менен ал кадрларды алмаштыруулар болууда. Баш мыйзамга жакшы өзгөрүүлөр кирип жатат. Деги бизге эмне керек? Унчукпаса унчукпады дейбиз. Атса атты дедик, сүйлөсө сүйлөдү. Ырдаса ырдады деп чыктык. Биз ушул деңгээлден кичине өйдөлөшүбүз керек окшойт. 30 жылдык тарыхыбызда мындай жаман учурларды баштан өткөрдүк. Азыр дүйнө мамлекеттери улам алдыга жылып, улам бир жаңылыктары менен башкаларды таң калтырып, суктантып жатат. А биз 30 жылдан бери бир дагы айта тургандай ишкана куралдыкпы? Эмнеге куралган жокпуз? Ынтымагыбыздын жогунан, уурулардын көптүгүнөн, жеке кызыкчылыктардан чыга албагандыгыбыздан улам жылалбай тушалып турабыз. Эми ошол тушамышты чечели деген аракеттер башталгандай болду. Ууруларыбыз алгандарын кайтара баштады. Мамлекет эмес, жеке кызыкчылыгын ойлогондор ачыкка чыгып сурак бере баштады. Дагы деле нааразы болуп жатабыз. Бизди тышкы күчтөр дагы чайпап жатат. Бул эми мектептердеги балдарга дагы дайын болуп калды. Ошол күчтөргө биздин мамлекетибизди талкалап салбоосу үчүн жол бербешибиз керек. Тыштан каржыланган, таянычы күчтүү адамдардын кыйкырыгы күчтүү чыгат.
Алар кимдер экенин деле жакшы билебиз, бирок аларды угабыз. Биздеги ушул бейөкмөт уюмдардын ишин мамлекет көзөмөлгө алып бир калыпка салбаса, булар дагы каалаган оюнун жасап, жакшы эле тайраңдашты. Ошондуктан келгиле, президентке жардам берели. Мамлекет күчтүү болуш үчүн күчтүү тартип, ынтымак, ачыктык, адилеттик, тазалык керек. Булак Абал KG.